шектүү кыздын сөөгүн дал ушул жерге ыргытып, үстүн чычырганак менен бастырып койгон. Ага чейин жаман ойлогон жокмун, өлтүрүп салды деп делечи. Түү табылып, жаман эсен келет деген ой менен күтүп аттык да бизчи. Аман эсен табылган ким жаман ойлойт, эч ким жаман ойлобойт. Баары жакшы болот, эгерим экөөбүз жер көрөбүз, мамасы жерге чыгарабыз. Меккеге алып барабыз дейчи, көбүнчө ошол сөз болчу. Атам экөө Меккеге алып барабыз деп. Мен азыр дагы өзүмө келе албайт. Атасынын үйүнө барганыбызда анын короо жайы кулпуланып, мөөр басылганына күбө болдук. Жүрүксү күнү өзү тиги эшиктин алдында отурган ошо. Асыбетибиз менен жок элес биз азыр. Тиреле өлүп болуп турабыз биз. Кантип чыгып сүйлөйбүз, кантип? 27 сентябрда Айсулуу Мукашева Барскон айылынын этегине чоң жолдун боюна келген. Саат 12 чамасында 41 жаштагы шектүү аны Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып кеткен. Ал жакын жерде жайгашкан видео көзөмөлгө түшүп калган. Айсулуу Мукашева машинага отурганга чейин апасына телефон чалып, бейтаныш бирөөлөр тийишкенин айткан экен. 9-класс бүтүп кеткен курбусу ушу эме караколго чакырды. Анын апасы айтты, эрте барып кел. Сен бияктан эрте кел, сүрөттө турбайбы видеодо, эрте кет дейп жакшынакай эле суранам. Апасына кетип бараттым да дейт, апа телефондон. Апа мага бир машина токтоп тийишип атат. Улам токтоп алып, мас кызуураак балдар окшойт тийишип атат. Отурбай койдум деп. Анан эле аркасына ал машинага отурбай койсо, повороттон бурулбайбы видеодо, ошол жерден турганда ушул айылдан чыгып барат, жана зөөкүр салып кетип атпайбы? Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Эгер ал балдарга түшүп алганда андай болбойт беле. Барскон айылынан салып кеткенден кийин Жеңиш айылына алып барган. Жеңиш айылында көлдүн жээгин алып барып, Алмабакта болуп, ал ичинден Алмабактан чыгып келип, өзүнүн Жеңиш айылында атасынан калган үйү бар экен, ошол жерде болгондо анан жетегиз Тоң районунун Качсы айылына алып барып, Көлмө деген жер бар, ошол жерден муунтуп өлтүрүп, андан ары боомго алып туруп, сөөгүн ошол жерге таштап салган. Барскондон Жеңишке чейин 3 айыл бар. Чоң Жаргылчак, Кичи Жаргылчак жана Актерек. Жеңиш айылына жетиш үчүн болжол менен 20 мүнөттөй убакыт кетет. Айсулуу 27 сентябрда апасы менен сүйлөшкөндөн кийин жарым саатка жетпей телефону Жеңиш айылынын тушунан өчүп калганын туугандары айтып беришти.